Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı Prezidium, hurmatlı özgünlük tuğanlar, birinciden biz sizlerge Allah'ın salamı, tınçlığı, bereketin жолдомокчубуз. Алла Таала баарыбызды өзүнүн мына ушундай жакшы нематтарынан коргалдырбасын. Мен алгач облустук казыяттын жетекчиси катары биздин ишбарыбыздагы мына ушул эл менен жолугушуу жыйындарын уюштурууда жакындан жардам көрсөткөн Ош облустук администрациясына, президенттин өкүлчүлүгүнө, андан кийин Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймактынын бөлүмүнө, ошондой эле Өзгөн райондук администрациясына, акимиятка, анан өзүңүздөрдүн кулуңуздар Өзгөн райондук хатибияты аны жетектеген Ак Жол ажыга терең ыраазычылык билдирип кетем. Биз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Birinci жараткан Алла Таала жараткан нерселердин ичинен инсан болуп жаралып калгандыгыбызна, алардын ичинен өзүн таанып, өзүнө моюн сунуп кулчулук кыла турган мусулман болуп калганыбызга да көп шүгүрлөрдү келтирели. Биз тектүү элбиз, түптүү элбиз. Биздин элибиз, халкыбыз кылымдар карытып келатат. Тарыхка назар сала турган болсок, биздин эл ошол кылымдар бою өткөргөн жашоосунда өзүнүн илим билими, адеп аклагы, маданияты жана башка көптөгөн жетишкендиктери менен башка элге үлгү болуп келген. Буга тарых күбө. Мына ошондойлордун бири бүгүнкү күндө бүтүн дүйнө жүзү суктанган имам Сарахси, андан сырткары имам Кагдыхан өңдүү чоң-чоң аалымдардын төрөлүп өскөн, жашап өткөн мекени мына ушул айтылуу байыркы Өзгөн жергеси болуп саналат. Сиздер өзгөндүктөр муну менен да сыймыктансаңыздар болот. Sözümde айтып өткөндөй, мусулман болгондугубуздан жана көп кылымдарды карыткан тарыхы бай эл болгондугубуздан бизде каныбызга сиңип кеткен, ансыз жашообузду элестете албай турган деңгээлдеги бир каада салттарыбыз калыптанган. Албетте бул каада салттарыбыз, үрп адаттарыбыз жөн эле жерден жүзөгө келип калган жок. Ошол көчмөн жашаган, колот-колотто жылга-жылгада жашап, анан жер мыктысын тандап, жер которуп көчмөндүк менен жашоо өткөргөн ата-бабабыздын башынан өткөргөн акыйкаты, тагыраак айтканда машакаты, кыйынчылыктары, рахаттары, изилдөөлөрү, мына ушулардын натыйжасында ошол үрп адаттар, каада салттар калыптанган. Биз ошо каада салттарыбызды, ата-бабадан калган каада салттарыбызды кармануу менен, ага болгон сыйыбыз менен дагы эле ошол эл катары келатабыз. Ылайым мына ушунубуздан жазбай, атадан калган ошол салтыбызды бекем карманып, келечек урпакка татыктуу өткөрүп берип, биздин элдин түптүүлүгү, тектүүлүгү кыяматка чейин улана берсин демекчибиз. Айтарым, мына ошол биз айтып аткан, сөз кылып аткан, тилге алып аткан каада салтыбыздын калыптануусунда сөзсүз биз карманган диндин, тагыраак айтканда биз тутунган Ханафи мазхабынын өкүмдөрүнүн таасири жок эмес. Мусулман болгондуктан ошол диндин өкүмдөрү, мазхабтын чечимдеринин негизинде биз не кылганбыз? Жанагы каада салттарыбызды калыптандырганбыз. Бүгүн сиздер менен
мына ушул теманын алкагында, мына ушул нерседеги өйдө ылдый болгон маселелер, жанагындай бир бидат токумалар кошулуп кеткенден көкөйгөчтүк болгон көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшүү үчүн келип отурабыз. Келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Аны менен бирге биз бу жерде өзүбүз эле келбей, сиздерге кошо алып жүрүп тааныштыралы, эл көрсүн, жер көрсүн, ар бир жердин ошол элинин маданиятын, адеп ахлагын таанысын деп, облусубуздагы башка райондорду жетектеп келе жаткан баш имамдардыбызды ала келгенбиз. Уруксат этсеңиздер, биз ошолор менен бир сыйра тааныштырып коеюн. Мына башында эле отурат, бой десең бою бар, ой десең ою бар. Уйкаштырып сүйлөгөн, элди дайым динге үндөгөн Алай районунун баш имам хатиби Эмирлан Ажыбообеков келип отурат. Андан кийин келе турган жигитибиз агыл бирстей чамынган, салттуу ислам деп камынган, эл деп жүрүп кыдырып, жалтанбаган жанындан дейбиз. Чоң Алай районунун баш имам хатиби Алимбек дамла келип отурат. Ошондой эле мына сакадай бою саралтын, аябай элге насаатын дейт, кумурскадай тынбаган, сын пикирге сынбаган, өтө аракетчил жигитибиз Ноокат районунун баш имам хатиби Бекназар Ажы Жапаров келип отурат. Бул жерде азыр отурган болчу Каракул жаранын имам хатиби да бар эле, сыртка чыгып кетти окшойт, Дастан Ажы Мамаев. Андан сырткары Кара Суу районунун баш имам хатиби Исак Ажы Юнусов менен Араван районунун баш имам хатиби Умаралы Ажы Муратов деген намлаларыбыз да бар болчу. Үй бүлөлүк шарттар себептүү бүгүнкү жыйынга катыша албады, бирок алар да сиздерге жылуу саламдарын жиберди. Кудайым биздин мына ушул командабызга ийгилик берсин. Сиздердин батаңыздарды алалы деп келип отурабыз. Сиздер баягы бизде сөз бар, бата менен жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей. Ушуларды сиздердин алдыңыздарды, сиздердин батаңыздарды алып беребиз деп жетелеп келип отурабыз. Иншалла жыйындын аягында жакшы бир батаңыздарды бересиздер. Темабызга кайта турган болсок, ар бир адам менен бүгүн жекеме-жеке сүйлөшсөк, жанагындай көөдөнүнөн көк түтүн чыккырай деңгээлде өкүнүп сүйлөйбүз. Ай ушул ысырапчылык жанга жетти, сөөккө жетти. Бу кыргызды түгөтмөй болду. Өнбөй калдык деп эле үшкүрүнөт. Анан эле эки адамдын же көп адамдын башы бирип калса эле, кайра эле баягы байкоождун таягы болуп, куру намыс үчүн, ариет үчүн Манастан чубак кем бекен деп эле кайра ошол ысырапчылык өскөндөн өсүп баратат. Ысырап деген сөз бул араб тилинден бизге кирген сөз, исраф деп айтылат араб тилинде. Жараткан Алла Таала берген нематты, ал мал мүлк болсун. Тагыраак айтканда, ошол инсаниятка берилген, жараткан тарабынан берилген немат материалдык болсун, моралдык болсун, ошону туура эмес жакка сарптоону ысырап деп айтылат. Максатсыз сарптоону ысырап деп айтылат. Биз ысырап дегенде бүгүн ошол мал мүлктү гана түшүнүп калдык. Бирок жанагы көп учурларда моралдык болгон, адам баласы үчүн эң баалуу болгон убактыбызды да коротуп, өмүрүбүздү ысырап кылып аткандыгыбыз эң өкүнүчтүүсү десек аша чаппасак керек. Шариятыбызда мусулман болгондон кийин ошол мусулманга ылайык жашоо өткөрүп, адам жашоосунда кээ бир учурларда кубанычка, шаттыкка жетишет, ийгиликтерге жетишет. Анан ошол кубанычымды, шаттыгымды, ийгилимди башкалар менен бөлүшөйүн деп той беребиз. Же ак дасторкон жайып, элге даам тартып, батасына ылайык деген иш-чараларды өткөрөбүз. Аны менен бирге адамдын башына кайгы, аза да түшөт. Биз ушундай калк экенбиз. Үйүбүздө жакшылык болсо да элге даам бере беребиз, үйүбүздө жамандык болсо да элге даам бере беребиз. Ушундай нерсе адат бизге сиңип кеткен. Негизинен жана мен сөзүмдүн башында айткандай, каада салтыбыз ушул диндин өкүмдөрү менен калыптангандыктан биз дин өкүлү болгондугубуз үчүн дин буга эмне дейт?
Себеби башында айттык, Кудайга шүгүр барыбыз мусулманбыз деп. Жакшылык мааракелер, той тополорго, аш тойлорго келгенде шарияттын бир кенен кесири бир көрсөтмөсү деле жок. Болгону ошол аш той бергенде жакшылык жактан эксан берип атканда маани бере турган нерселерибиз эң биринчи ошол ысырапкерчиликке жол койбошубуз керек. Ал ким чама чаркына карап берсин. Жанагы кыргызда бир сөз бар го, көрпөңө карап аяк узат дегендей. Ошону өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап ошого жараша бериш керек. Байларга теңелбей, казга теңелип тооктун буту сыныптыр дегендей, бизде ошол баяга теңелип эле, колунда жок жардылар деле, карыз алып деле, кредит алып деле ошого жетемин деп ушул көйгөйдү башыбызга түйшүктүү үйүп отурабыз. Демек, шариятта айтылган нерсе ошол ар бирибиз чама чаркыбызга карап, мүмкүнчүлүгүбүзгө карап беришибиз керек. Экинчиден, ошол берип аткан эксаныбызда арам аралаштырбашыбыз керек. Башка элдин алкымын бузбайлы. Арам дегенде ошол берип аткан тамагыбыз арам экендигин гана айтып бара албайлы, балким ошол жерде арам иштерди аралаштырбашыбыз керек. Алардын бир мисалы катары махрам, намахрам деген маселе бар. Мына ушул жагына маани беришибиз керек. Бүгүнкү күндө мындай нерсеге көңүл деле бурбай калдык. Бул көнүмүш адатка айланып калды. Махрам эмес болгон айыл эркектер бири-бирибиз менен өшүп көрүшүп калдык. Чогуу отуруп эле арак ичип калды. Жанагы тойлор мурда баардыгы эле берекелүү болсун деп үйдө өтчү эле. Аердеги кыз келиндер апалар каттамасын боорсогун кылып, кызматын кылып аксакалдардын батасын алчу эле. Бүгүнкү күндө келиндерге деле иш калбай, той топобуздун баары ресторанда, кафеде өтүп калды. Аердеги көрүнүштөрдү баарыңыздар соц тармактардан көрүп атасыздар. Тойда алып баруучу тамада элдин баарын ит эле кылып бүттү, маймылда кылып ойнотуп, ар нерсе кылып атабыз. Анан ошону сыймык деп билип, бүтүн элге жарыялап, мактанып тагатабыз. Мына ушундай нерселерге караш керек. Муну менен адам берип аткан эксанынын соогун чаңдай асманга сапырып, эчтекеге ээ болбой калат. Арам аралашкандыктан. Туура шариятыбызда жанагы кичинекей балдарыбызды сүннөткө олтургузуп той беребиз. Ошол тойдун түпкүлүгү биздин динибизден келип чыккан. Динде акыйка деген маселе бар. Шарият көрсөтмөсү боюнча ким перзенттүү болсо, перзент бул чоң неемат. Ар кимге ыңаалаган нарсенин үнүн угуу, артынан урпак улай турган тукум калтыруу насип кылсын. Бул эң чоң неемат. Эң чоң неемат бул. Адам өзүнүн тукумун улай турган аркасында бир баласы болуусу аябай чоң неемат. Муну баарыңыздар билип көрүп турасыздар. Анан ошонун шүгүрчүлүгүнө шариятыбыздын көрсөтмөсү боюнча эркек бала болсо 2 кой, 2 майда жандык, 2 эчки болсо деле боло берет, 1 кой 1 эчки болсо деле боло берет. Ал эми кыз бала болуп турган болсо 1 жандык союп, жакындарын, жакшы санаалаштарын, туугандарын чакырып, аларга сый берип, ошол жаңы төрөлгөн нарсеге алардан бата алып берип, анын ден соолугун, өмүрүн, акылын, элдин керегине жараган азамат болуусун Кудайдан суранып, элдин бата алып берген. Биз ушул нерсени бара-бара чоңойтуп олтуруп, чоң тойго айландырдык. Катар-катар жылкыларды, катар-катар букаларды союп атабыз. Дүңгүрөтүп улак беребиз. Ушинтип отуруп, муну дагы биз өзүбүз өстүрүп, жанагы туучоксуна жеткирдик. Ал эми никеленүү маселеси боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сулуу жигитти көрдү, жакшына кийинип, бети башын таранып алган экен. Үйлөндүңбү деп сурады. Ооба Расулуллах, үйлөндүм деди эле. Аулим валау бишатин деди. Андай болсо жок дегенде 1 кой союп, элге билдирип кой деди. 1 кой союп, той берип элге билдирип кой. Себеби эртең көчөдө келинчегиң жетелеп барасаң, эл жаман күмөн менен карабасын. Жанагы үйлөнгөн бала да өзүнүн келинчегин жетелеп алып баратат да десин деп. Демек бул деле бүгүн ашты, ташты. Анан аны менен кошо биз өзүбүз киргизип алган нерселер көбөйдү. Мисалы үчүн бешик той деген бир нерсе чыкты. Мурда биз билебиз жаштыгыбызда бешикти апалардан бир экөө алып барып берип, бир келе күрүч демдеп, ошону ашын жеп эле бешикти бөлөп берип келе берген. Азыр тойдон айырмасы калбады. Андан сырткары юбилей деген көрүнүштөрдө чыкты. Муну көбүрөөк мына чиновниктерде байкалып атат. 60 жаш, 70 жаш дегендер булар деле өсүп өтүп, жөнөкөй тойдон айырмасы калбай атат. Демек,
Albatta bul tokçuluktun, barçılıktın alamatı dep özübüz жооткоткондой болобуз. Өзүбүз алдагандай болобуз. Бирок көбүрөөк максатсыз жакка иштеп атканыбызды, аны убал кылып атканыбызды, бир күн келип убалы урушун эч кимибиз эске албай атабыз. Көп эмес мындан 20 жыл мурун эле, 30 жыл мурун эле 90-жылдары бир аз кыйынчылыкты баштан өткөрдүк. Бу жерде отурган аталар эстесе керек, билсе керек, согуш мезгилиндеги кыйынчылык, каачылыкты башынан өткөргөндөр бар. Ага чейинки ата-бабаларыбыз революция мезгилиндеги кыйынчылык, ачарчылыктарды башынан өткөргөн. Ошон үчүн ошол күндөрдү эстеп, Кудай берген неаматтарды жакшы пайдаланып, максаттуу сарптап, анын убалына калбаш жагындагы акылыбызды иштетишибиз керек. Жараткан Алла Таала инсандарды башка жандыктардан акыл менен айырмалады. Бизге акыл берди, ак караны, адал арамды, жакшы жаманды айырмалай билсин деп бизге акыл берди. Демек ошол акылыбызды иштетип, иш көрүүнүн ордуна башка бир сезимдерибиз менен, башка бир азгырыктар менен гана бир жолго түшүп алдык. Биздин бир жашообуздун эске алгыдай бир олуттуу мазмуну деле калбады десек болот. Бул сөзүмдүн жалган эмес экендигинин бир далили мына көпчүлүк жарандарыбыз, өзүбүздүн эле ага-инилерибиз, сиздердин эле балдарыңыздар, биздин да Кыргызстандын бүт булуң бурчунан элик четте мигрант болуп тентип жүргөндөрдүн саны аябай көп. Алар эмне кылып жүрөт? Алар ошол өзүнүн жубайы менен кичинекей балдарын чоң атасына, чоң энесине же тайтасына, тайнесине таштап коюп, алардын сагынычын, аларга кукса болгон немесин да кечип, ошол жака барып, иштеп, алжып калган орустун карыяларын, богу жинин тазалап, ошолордун короосун шыпырып болсо да акча чогултуп жүрөт. Ошо акча чогултуп жүргөндө максат эмне десең, барып айылга барып той өткөрөм дейт да. Анан көбү алды 10 жылдап, арты 5 жыл, 6 жылдап иштеп, жанагындай кашыктап чогултканын алып келип, анан айылга келип туруп, дүңгүрөтүп бир той берип, жана кашыктап чогултканын чөмүштүрүп чачат дагы, кайра кетип атат. Эми кайда барасың десе, кайра иштейм барып, эмне үчүн иштейсиң десе, эми дагы кезектеги тойду көрүшүн дейт да. Себеби кезектеги той дагы күтүп турат аны. Биздин жашообуздун мазмуну ушундай болуп калды. Мен бир балдарымды окутайын, балдарым окумуштуу болсун, илимпөз болсун, тиги европалыктарга окшоп айга учсун, бир жаңы техникаларды ойлоп тапсын, бүгүнкү санариптешкен заманда ушу жагына басым жасайлык деп ойлогон дегеле бир кишини көрбөйсүң да. Бүт ошол байлыгыбызды, мүмкүнчүлүгүбүздү болбогон бир куру намыс үчүн ысырап кылып сарптап атабыз. Туура биз муну менен дин өкүлдөрү таптакыр ошол тойлорду жоюп жиберели, жок кылып жиберели дегенибиз жок. Ансыз биздин жашообуз өтпөйт. Бизде жанагы устукан маданияты бар. Аксакалдарды урматтап, төргө отургузуп, ага татыктуу устуканын берип, алардын батасын алуу маданиятыбыз бар. Булар болуш керек, булар уланыш керек. Биз ушунун менен элбиз, ушунун менен калкпыз. Бирок аны да жөнү менен жөнгө салып, бир тартиптештирип, жолго салып алсак, максатка ылайыктуу болот демекчимин. Демек, бул көкөйгештик көйгөйгө айланган ушул ысырапкерчилик маселеси баарыбыздын бирдей көйгөйүбүз. Бул бир эле облустук дин казияттын же хатибияттын же муфтияттын эле же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эле көйгөйү болуп калбай, бул жалпы баардыгыбыздын көйгөйүбүз. Ушул нерсеге билесиздер, президентибиз Садыр Нуркожоевич 22-жылы Айтайын номер 54 эмеси менен жарлыкта чыгарды. Мен буга чейин муфтиятта 10 жылдап иштедим. Муфтийдин орун басары, алымдар кеңешин жетектеп келдим. Ошол учурларда да тиешелүү мамлекеттик органдарга биз кайрылуу каттар менен кайрылганбыз. Ушул ысырапкерчиликти жоюу боюнча чогуу иштешели, биз үн болуп берели, сиздер күч болуп бериңиздер, элге жеткирели. Биз элге мечиттерде, аш тойлордо айта берип тилибиз тешилди. Бул эл Кудайдан коркпой калды. Эми ушул мыйзамдан коркот окшойт. Акыры келип ушул мыйзам чыгарууга жетти деген пикирлерибизди, сунуштарыбызды байма-бай айтып келебиз. Ошонун себебинен, натыйжасынан ошол ажообуз ошол жарлыгын чыгарды. Балким бир күн келип ушул анан ушунтие берсек, башыбызга камчы ойноп,
Анан тиешелүү беренелер кирип, балким мыйзамдар чыгып калабы, анан мен келечек көрсөтөт. Бирок жанагы кыргызда бир жакшы сөз бар, эшиң барындай теңиз жап деп, ага чейин эле өзүбүз бир жолго түшкөнүбүз жакшы болот деп ойлойм. Андан кийинки көйгөй эле ушул маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча. Сөөгү узатуу деп айтылат бизде Кыргызда. Бул көрүнүш деле не десек болот, жанагы тойдон айырмасы калбады да. Азадай тойдой болуш керек. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей болуш керек. Бирок бүгүн экөөнүн айырмасы калбай эле калды да. Биз молдокелер, имамдамлалар көбүрөөк ушул адам кайтыш болгон жерге барып, башыбызды тыгабыз. Орой кылып айтканда мурдубузду тыгабыз. Ошол маарекени башкарган аксакалдарга, ошол дердин жамааты болгонго, ошол сөөгүктүн ээлерине айтып, ай мындай кылалы, тигиндей кылалы, мындай кылсак туура болот, мындай кылсак күнөө болот, макруу болот же арам болот деп кайра-кайра айтып атканыбыздын себеби шариятта маркумду акыркы сапарга узатуу маселелеринде ар бир нерсени, ар бир маселени үтүр тек точкасына чейин, иги-жиги, ийне-жибине чейин бардыгын талдап түшүндүрүп берип койгон. Жана калса хадисте эмес, Кур'анда да көп жолу буга басым жасалган. Биз молдокелер ушул сөөгү узатуу аземине көбүрөөк башыбызды тыккандыгыбыздын себеби да ошол. Анан барып имамдарыбыз, молдокелерибиз барып бул ишке кийлигишсе, анан эл сүйлөйт экен. Эмне молдолор өлүккө асылып алдыңар? Тапканыңар эле ушу өлүкпү? Тиги тойду карабайсыңарбы? Тойлор ашкандан ашып баратат дейт. Ошончо сиз керек экен, анан тойго барып башыбызды тыгбай мындай кылып атсаң, эмне тойго ашыласыңар? Тиги өлүк өсүп кетти го, өлүккө баргыла дейт. Ортодо молдолор салсам болуп атабыз. Отурсаң опок, турсаң сопок, аяка барсаң антет, бияка барсаң мындет болуп эле. Тугандар, мусулманчылыкты кое туруп эле адамгерчилик менен, логика менен карай турган болсок, аза болгон жерде аза ээлерине жакынынан айрылып какшап, мөгдүрөп отургандарга кичине өзөк жалгагыдай бир нерсе берип, мастабап эле, мантып эле, куурдак беле алып барып, айланайын мынауну жеп кичине өзөк жалгап ал. Өлгөндүн артынан өлмөй жок, белиңди бекем бу. Артык айрылуу болсун эми, дуа кылмактан башка аргабыз жок экен деп анын көңүлүн айтып, ага бир нерсе жедиришибиз керек. Адамгерчилик жагынан караганда дагычы. Биз ушул сапаттан да чыгып эмне кылып атабыз? Жанагы өлгөн жерге барабыз дагы, өлгөн адамдардын жакындарынын мүлкүнөн жакынынан айрылып аткандыгы аз келгенсип, баягы жалпак тил менен айтканда ажап болсун деп, анын коргосунан жылкысын, коюн, башкасын сууруп алып союп жеп кетип калып атабыз. Мына бул адамгерчилик жагынан караганда да туурабы, туура эмеспи, өзүбүз баа берип көрөлү. Шариятта да болсо, шариятта мындай деп айтылат. Шариаттын көрсөтмөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакын амекиси Hazreti Ali'nin bir tuğan agası Cafer ibn Abi Talib bir kazatта şehit düşet. Oşonda anın kaytış bolgondugunun kabarı getip kelgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytkan. Bul hadisni İmam Tirmizi rivayet kılat. Sahih hadis. İsna'u li ali Cafer'in ta'aman fa innehu atahum ma yushghiluhum. Siler Cafer'din üyüne tamak pişirip girip alıp bergile. Antkeni alardın başına uşunday bir köygöy, aza, musibet düştü. Alar özleri tamak pişirip cep kazan kaynatışka çolosu yok. Kaygı menen, aza menen alek. Kirip siler alardın köngülün algıla dep buyurgan Peygamberimiz. Biz İslam dinin tutungan çınıgı Peygamber'in ümmeti bolsak akışının oşol buyruktарын, joldomolaарын, көрсөтмөлөрүн аткарышыбыз керек. Урматтуу жигилер, сиздердин суранамын, телефондорду коюп кулак салып турсаңыздар. Биз атайын ушундай орчундуу меңилгенбиз, анан баяндама жасаткан адамдын ыркы кайтып кетет экен, мындай көңүл бурбасачы. Суранып кетем сиздерден. Abdullah ibn Jarir деген сахаби мындай деп айткан. Kunna nu'iddu ittihada az-ziyafati fi ayyam at-ta'ziyati min an-niyahati fa hiya zahirun fi at-tahrim. Biz aza gündörü azaga kelgenderge, köngül aytуу үчүн келгендерге тамак бышырып берүүнү
niyahattan dep eseptegen bizleri. Niyahat degen sözdün manisi Arapçadan janagı kayçış bolgan adamga beti başın tıtkılap, çaçın julup, ökürüp iylaganda aytılат. Bul nesere açık aram özü. Demek ökö birde aram bolgan dep sahabaların biri da uşunday rivayet kılıp atat. Tuра biz jana aytkanday göçmen el bolgonбуз. Jer kotorup jaşaganбыз. Anan ar jaktan kuda söөгүбүз бар. Özgöndө jaşagan menen Batkenden kudabыз boluşu mümkün. Isık gölge talaska kız bergen boluşubuz mümkün. Anan ошондой суук шумга бар болгондо сөзсүз кудаларды чакырабыз. Anan alar gelet. Alıstan gelgendin maselesi de şariatta karalgan. Liman jaa ba'idan ve liman tula maqamuhu deydi. Alıstan gelgenderge, oşo jerde gelgenderdi kütüp turgandarga tamak berilse bolot. Biroq oşolordun muhtaçlığına jaraşa. Köyge emnede biz oşol katar жылкыны, katar ar neseni soyup, Alatou'da yet kılıp, Isıkköl'de çık kılıp, dayarda olabız dagın, Arıstan gelgen musafirlar biyaktagalle oşol jergilikti eli özübüz ele talap jep alganga. Masele oşol jagында bolup atat. Mınaunday monitor bolsa uşul monitorun ekranı ekiге bölüp dagы bir monitor koyup, bir jagында kerewetli jansız jatkan marhum, anın janında jakındары gözün jaşın köl kılıp iylep atat. Anan ele oşol monitorun jartı jagында jilik talaşıp, ustixan talaşatkan adamdарды karap körölü. Oşol ökö, oşol okuya bir ele jerde bolup atat. Men köp жылдан beri din tarmagында жүрөm. Özümdün ayında bir kança jıl imamda bolgonмун. Kээ bir жерlerde oşol janazaga gelgende tiyешeli ustixan тийбей kalgandığı üçün janazаны okubay taarınıp ketip kalgan adamdарды gördük. Ушундайга жетtik. Negizinen birөө kayçış bolgonda emne üçün gelebиз? Et jegeni gelebizби? Sый көрgeni gelebizби? Birөө kayçış bolgonda musulmandın üstündeki akılarının biri mına uşul kayçış bolgonda barıp janazasına turup aga Allah'tan mağfirat suraş. Negizgi mildetibиз ошол. Ayerde kızıl kekirtek üçün barbayбыз da. Ökünüştüsü biz ne deybiz oşol? Alıstan gelgen kuda söökkö jakındarga meyli bereli. Oşol masele bir ele koy menen çeçilet özü. Bir ele koy menen maselesini çeçse bolat. Biz katar malları soyup atpayбызбы? Talastan bir moldaki aytты. Maktanganday aytты. Balança чиновниктин atası kayçış boldu ele. 28 жылкы soydu. 25'in özün muğuzdadın деп atat. 28 жылda bir günde oşonça жылкы soyup. Anan masele emne de eğer oşol kaytış bolgon adam jaş adam kırçındagı jaş jigit boluşu da jaş kız boluşu da mümkün. Bugün mına jol erejelerine amal kılbay jol kırsıgına kavulup kançalagan jaşlarыбыз kırılıp kalıp atat. Anan anın ata enesi tiri balam dep bozdo oturat. Anın beşikten beri çıkılek baldары var. Mektepke emi basıp bargan baldары var oşol kayçış bolgan adamdın. Anam barıp uyanbay oşonun mülkünen jep atabыз. Bul aram tuğandan, makruh da emes aram bolup sanalar. Kur'an'da Kuday Taala aytat, Nisa suresinin 13. ayetinde aytat, Estağfirullah. İnnellezine ya'kuluna amvalel yetame zulmen innema ya'kuluna fi butunihim nara ve sayaslawna sa'ira. Sadakallahul azim. Yetimlerдің malın zulüm menen jegen adam kursağına ot jeptir dedi. Al emes, erteң ele anı dozokka da kirgizebиз dedi. Demek yetimdin malın jeşten kayra tartpay kaldık biz uşun desebizden. Marhum kaytış bolgon jerde elge dastorkon jayıp ziyapat berүүnü şariat tыйгандыгынын Eki sebebi jana eki ökümü var. Bir ökümü aram bolsa, bir ökümü makruh bolat. Kaçan aram bolat dese, marhumdun artında kalgan baldardan balakatка jetelek jetimler bolsa, anın mülkünen ziyapat berүү aram bolat. Alemi marhumdun artında kalgan baldarında
балакатка жете элек жетимдер болбосо, анан гайып деп коет. Ушул жерде эмес, башка жакта мусафир болуп жүргөндөр болбосо, анда макрух болот. Ошо жерде кылынып аткан зияпаттан тыюунун эки себеби бар деп айттым. Биринчи себеби мурас маселеси болот туугандар. Качан маркумдун калган мүлк шарият көрсөткөндө тартипте же болбосо мураскарлардын өз ара ыраазылыгы менен бөлүнүп берилмейин, андан бир нерсе, бир тыйын, бир жумуртка чыгарып эксан кылуу да арам болуп саналат. Экинчи себеп аза маселеси. Азалуу уял, аза күн 3 күнгө белгиленген. Мына ушул аза күндөрү ахли мусибат деп коет. Ошол сөөк ээлеринин мүлкүнөн тамак чыгарып берүү макрух болот. Сөөк ээлери ким десе китептерибиз айтат, маркумга эң жакын болгон 3 тайпа адамды сөөк ээлери делинет. Биринчиси маркумдун ата энеси эгер тирүү болсо, экинчиси маркумдун үй бүлөсү жана бала чакасы, үчүнчүсү маркумдун бир туугандары. Мына ушул 3 тайпа адамдын мүлкүнөн чыгарып келгендерге эксан бериш макрух болот туугандар. Арамга жакын макрух болот. Себеби сырттан келген адам ушуларга көңүл айтат. Ата энеси бар болсо, сабыр кыл, балаң кайчы болуптур дейт. Балдар ата энеси кайчы болгон болсо, сабыр кыл дейт. Бир тууганың өтүптү, сабыр кыл деп, мына ушундук 3 тайпа адам айтат. Негизи ушул 3 тайпа адам эң жакын болот. Кээ бир адамдардын түшүнүгү бар экен. Эми мына чоң баласы келдира, бул Бишкекте жашайт, үй Бишкекте, ушунун мүлкүнөн кыла бербейлиби? Кытайда жашаса да болбойт, анын баласы болгондуктан. Андан алыста жашаса да болбойт. Себеби ал аза ээси болуп атпайбы, сөөк ээси болуп атпайбы? Биз аны шылдыңдабашыбыз керек. Кайра анын көңүлүн алышыбыз керек. Демек туугандар, биз ойлоно турган, биз тартиптештери турган, жолго чыга турган көйгөйлөр аябай эле көп. Андыктан мен айтайын, буга чейин айтып келдим, башка райондордо эл менен жолугушканда дагы ошол маркумду акырга сапарга узатуу аземин, жөрөлгөсүн, ошол маарекесин ошол жердин расмий имамы башкарсын. Укукту ошого бериңиздер. Ошол билет эмне кылыш керек экендигин. Тилекке каршы бүгүн көп жерлерде, бардыгы дебейин, көп жерлерде убагында Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын идеясы менен жашаган, партком болгон, атеизмди элге жайылткан адам пенсияга чыкты да, шарт шляпасын калпакка же топуга алмаштырды дагы маареке башкара турган бий болуп алды. Ошолор башкарат. Молдон ошол аземдин, ошол маарекенин ээси жанагы жансыз жаткан мархум болот туугандар. Биз ошого ыраазы боло тургандай, ошого пайдасы, ахиретине пайда тие тургандай таризди узатышыбыз керек. Ак кепинге ороп, ак жууп, ак узатыптыр дегенде ошол көрсөтүлгөн тартиптегидей, ошонун ыраазы болгудай таризди узаткандай айтылат туугандар. Тилекке каршы ал жансыз сөөк керебетте жата берет дагы, биз эмне кылабыз? Анын пайдасын да көздөбөйбүз. Анын ыраазылыгын да, Кудайдын ыраазылыгын да бардыгын бир четке сүрүп коебуздан, тирүүлөрдүн ыраазылыгы менен гана алек болуп калабыз. Ушу тирүү келгендер эмне дейт экен? Ушулар сүйлөп кетпесе экен. Ошону менен гана алек болуп калдык. Бирок тигини жерге берип атабыз. Азыр алып барып кабырга койсок, бул сурак бере баштайт. Ошону эмне кылышыбыз керек деген пикир эч кимибиздин башына келбей калды да. Негизи маркум адам кайтыш болсо эмне кылыш керек? Шарият көрсөтмөсө айтат. Биринчи ошол маарекени башкара турган адам имам болсун керек. Имам келсин дагы эң биринчи ошол кайтыш болгон адамдын жакындарына көңүл айтсын. Көңүл айтууну тазия деп коет араб тилинде. Биз ону зыгыны жыга алмаштырып тазия деп алганбыз. Көңүл айтат. Сабыр кыл, пенделик экен. Арты кайырлуу болсун. Дуа кылалы деп көңүл айтып, биринчи маркумдан калган мүлктөн маркумга кепиндик ажыратылат. Андан кийин кабыр маселеси чечилет. Кудайга шүгүр, мына айылдарда кабыр бекер сатылбайт. Бирок шаарларда билесиздер, ар бир кабырдын ставкасы бар. Кабыр казгандар акы алат. Ошол маселелерди чечиш керек. Андан кийин келе маселе туугандар. Маркумдун карызын өтөш керек. Болгондора адам заттан болгон карызын өтөш керек. Бирөө кайтыш болдубу? Анын Кудайдан да карызы бар, пендеден да карызы бар. Кудайдан карыз деген анын окулбай калган намазы бар. Кармалбай калган орозосу болушу мүмкүн, берилбей калган зекети болушу мүмкүн. Жада калса, өтөлбөй калган ажырыгы болушу да мүмкүн. Муну ошо пенденин Кудайдан болгон карызы деп айтылат.
Ошол менен эле бирге пендеден да карызы бар. Жанагы имам сурайт, атаңдын бирөөдөн карызы жок беле? Барып болчу, Эшматовадан 2 тонна картошка уруп алган эле ошонун акчасы берүүсүз экен. Канча болот акчасы? Эсептеп көрсөм 50 миң болот экен. Мисал үчүн да. Мына кепинге шарттары, кабырга шарттары канча калды биякта? 30 миң эле калды. Эмне кылабыз? Жана Эшматовадан чакыргыла 30 миңди берели. Калган 20 миң эмне кылат? Атаң ошол моюнда кете берсин тияка. Перзент болгондон кийин атаң ошо сени багам деп, жедирем, ичирем деп жүрүп, ушунча карыз болуптур. Перзент болгондон кийин ошо атаңдын 20 миң карызын өтөп кой дейм деп айтат имам. Эмне? Атам карыз болсо мен төлөшүм керекпи? Өзү жооп берсин. Өлгөндүн артынан өлүш керекпи? Мен деле тирилигим бар, мен деле бала чакам бар, багышым керек деп бербей койсо укугу бар. Бирок чыныгы перзент антпайт. Чындап атамдын карызы экен берейин. Эртең кыяматта ушудан жооп берет, кыйналат экен деп берет. Андан кийин Кудайдан карызын өтөйт. Эми кээ бирлерге айтам мен. Атаң өлгөндө элге көрүнөм деп катар-катар жылкы сойдуң. Өзүңдү көрсөттүң. Тим эле машыналанып калдың. Ал азем буш өлкөмдө сеникинде эч кимники болгон эмес деп өзүңчө эрденип да коесуң. Бирок атаң карыз менен кетти тияка. Атаң кабырда жатат, намаздын эсебин бере албай атат, орозонун эсебин бере албай атат. Сен атаңдан калган иномарканы берип чалкалап жүрөсүң. Жакшы эле атам өлдү, ушу машинамага калдым. Перзент болбой өлдүм. Экенсиң ошол атаңдан калган машинаны сатып, атаңдын карызын куткарсаң болбойбу? Кана каякта калды перзенттигибиз? Көпчүлүгүбүздүн атабыз энебиз эсебин бере албай жатат, бул анык. Ким кызыктуу ушул жерде, ким туруп айта алат? Атамдын 1000 жылдык каза намазы бар эле, ошону мен молдага менен сүйлөштүм. Шариатта фидия бериш деген маселе бар экен, ошону куткардым деп кимибиз эрдик кылып айта алабыз? Эч кимибиз айта албайбыз. Кимибиз атабыз өлгөндө 1 жылкы союп, 1 бука союп, бардыгыбыз турабыз кол көтөрүп мен кылганмын дейбиз. Бирок эч кандай же дүйнөсүндө же ахиретинде пайдасы жок экендигине акылыбыз жетпей атат. Мен күйгөнүмдөн айтып атам муну. Анан эле кээ бир жерде барсаңыз тура калып аксакалдар баса калат экен. Бир адам өлсө бир торпокчолук кадыры жокпу? Бала болуп бир туякты кайрый албасаң не болуп турат бала жүрүп? Эмне тососуңар дейт. Тоспойбуз аксакал. Сизге керек болсо мен эле берейинчи ошо жиликти, ошо устуканды. Жанагындай алыстан келген куда сөбөктөр, көпкө тура турган 3 күн бою, 4 күн бою ошо жерде тура турган адамдар болсо, аларга шариат тоспойт. Бергиле, бирок ылайыктуусун ашыкча эмесин беришибиз керек. Анан негизинен ошол маркумга пайдалуу боло турган жагына көбүрөөк маани бериш керек. Анын каягы пайдалуу, каягы зыяндуу болушун имам гана билет, туугандар. Имамдан гана сураңыздар. Имам гана сиздерге туура жолду көрсөтөт. Кадамжайдан бир аксакал молдока бар эле. Ошо киши менин өзүм айтып берген. Кадамжайдын центринде бир таксиге олтурдум дейт. Анан олтурсам таксиде жанагы Библия, Инжил деген китеп туруптур. Таксист кыргыз эле бала. Балам бул эмне болгон китеп деп сурасам, ата бул ошол кадимки эле Инжил. Инжил болсо эмне болуптур десем, мен ушу динге өтүп алгам дептир. Айланайын кыргыз динме баласы келсин, бул эмне өтөсүн десе, атаке, мен мунун тарыхын айтып берейин сизге. Менин атам ооруду. Аяка сүйрөдүм, бияка сүйрөдүм, тиги докторго алып бардым, бул докторго алып бардым. Шыпа болбой, атам каза болду. Ыйлап сыктап көмдүк. Үчтүгүн өткөрдүк, пайшамбилигин өткөрдүк, жана бирдемкелерин өткөрдүк. Анан аксакалдар мага эң аягында 35 миң сомдук карыз болдуң деп тизмени мага ташташты. 90 жылдары 35 миң сомдук акчанын баркы чоң болгон билесиздер. Анан мен айттым, исламда өлүк көмүш ушундай болсо мен исламдан кечтим деп. Кечтим деди. Биз мына ушундай жорубуз менен адамдарды исламдан жийиркентип алышыбыз мүмкүн экен. Андыктан туугандар, темада рай администрация хакимият дагы ошону жазыптыр, баса белгилептир, маркумдун акыркы сапарга жатуу маселесине. Ошон үчүн көбүрөөк токтолдум. Дагы бир токтоло турган маселе бар туугандар. Жакында эле президентибиз буга да жарлык чыгарды, көрүстөндөрдөгү күмбөздөр боюнча. Кайтыш болгон адамдын кабырынын үстүнө күмбөз көтөрүү боюнча.
Эми ушунчалыk ушул нерселер атаандашып калдык. Албетте элдин баары эмес, кээ бир жерлерде. Тиякта Ысык көл, Чүй тарапта мен 10 жылдан ашым жашап келдим. Ошол жакка барып калсаң, мындай бир айылга же шаарга жакындаганда өзүнчө бир шаарча көрүнөт. Бир колоттомда бир жантайма жерде. Ушул шаар экен деп жакын барсаң ал көрүстөн болот да. Алыстан бир айылдын же шаардан айырмасы калбады. Ошол жактагы молдокелердин, жергиликтүү молдалар менен сүйлөшсөм, эң эле колунда жок итке минип калган кедей 50 миңден кем саптабайт ошол күмбөзгө деп атат. Ал эми жанагы байлыгына манчыркагандар бир үйдүн акчасын киргизбейт ошого дейт. Анан бул нерсе мына биздин түштүк тарапта да бар экен туугандар. Мен көп болуп жүрөм, кыдырып жүрөмүн. Муну эмне үчүн кылат? Bizde ушундай түшүнүк бар. Мен ушул атамдын, апамдын кабырынын үстүнө күмбөз көтөрсөм, мен аларга сый көрсөтүп атам деген түшүнүк болот. Сый көрсөтүп атам, урматымды көрсөтүп атам, перзенттик милдетимди аткарып атам деген түшүнүк менен кылабыз. Бирок Кур'анда эч качан анда имамдан кеңеш сураган эмеспиз. Сурап да койбойбуз, кереги да жок дейбиз. Себеби жаныбыздагы башкалар куруп аткандан кийин биз да алардан кем калбашыбыз керек дейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Бул хадисти имам Насаи риваят кылат. Жабир деген сахаби риваят кылган. Аннан набия саллаллаху алейхи ва саллям qad naha anil bina'i alal qubur wal qu'ud alayha. Шындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабырдын үстүнө күмбөз куруудан жана кабырдын үстүнө отуруп алуудан тыйган деди. Дагы бир хадисте келет. Момундун кабырынын үстүнөн желе өткөн шамал менен анын үстүнө жааган жамгыр менен кар ошо момундун, ошол мархумга рахмат болот деп айтылат. Демек, кайсы бир кабырдын үстүн күмбөз менен бекитип койсок, аны ошол Кудайдын рахматынан махрум кылабыз, куржалак калтырабыз. Дагы китепте ушундай сөздөр бар. Бул китептин сөзү, менин Жак Жолдун же бир молдокенин өзүнүн ичинен токуп чыккан сөз эмес. Китептин сөзү ким атасынын же апасынын жакынынын кабырынын үстүндө күмбөз курса, ал мындай деген маанide болот. О Кудай, менин ушул жакынымды тозокко салып азаптап атат экенсиң. Ошол тозоктого оттун жалыны дагы да күчөйүшү үчүн мынаны кошо отун катары пайдаланып жак деген барабар деп айтылат. Биз аны күмбөз которууну сый деп билет экенбиз, тескерисинче ал кордук экен. Кордук экен. Кабырстан көрүстөн мүрзө кандай болуш керек? Аны өзү тирүү адам зиярат кылып туруш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah." Men убагында силерди кабырды зиярат кылыштан тостум эле. Эми зиярат кыла бергиле. Анткени кабыр силерге ахиретте эскертип турат деди. Көзүн май баскан, жүрөгүн дат баскан, Кудайдан алыстаган адамдар тез-тез кабырга барып турсун, ошол көзүнүн майы ачылат. Кечере өзү менен чогуу жүргөн адамдар бүгүн үнсүз топурактын астында жаткандыгынан ибрат алат. Кабырстанга барганда тирүү адамдын жүрөгү түшүш керек. Аерде боз болуп эч нерсе болбош керек. Аерге күмбөздөрдү салып, бактаракты эгип алып, барып аерге рахаттанып келе турган жер эмес кабырстан. Кабырстанга барганда биз жүрөгүбүздү тазалап, көз жашыбызды көлдөй кылып агызып, эртең эле мен да ушулардын катарына келем деп, өзүбүздү өзүбүз оңдоп, ахиретти эскерип, бир аз жүрөгүбүздү түшүрүп келе турган жер. Андыктан мындай нерселерге да маани бериш керек. Президентибиз бекеринен мындай жарлыктарды чыгарып аткан жок. Эл бардар жашасын, ошо күмбөзгө сартлаган, ошол акыркы сапарга ошо аземине сартлаган мал мүлкүн башка жака, пайдалуу жака жумшасын дегенден ниет, имамдын дагы молдондун да ниети ошондой эле болот. Адамдарда ушундай түшүнүк бар экен. Бир дамыла кирип, Акжол дамыла, Абдымалик дамыла барып, бир жерге барып баралашып, ошол союлбай калган жылкыны же союлбай калган буканы же койду тудум ошол молдокелер өзүнүн үйүнө жетелеп, алып барып сарайына байлап ала тургандай көрөт экен. Ошол өзүңдүн эле жаныңа калат. Жанагы жетимдин малын жеген дегенде, жетимдин малын жеп атабыз. Кайтыш болгон маркумдун балдарынын ичинде жетимдер болуп атат. Көбүнесе. Кыргызда жоголгон бычактын сабалтын деп коет. Ошол маселе бул дүйнөдө эле эмес, ахиретте да чыр болот.
Адам тиги дүйнөгө барганда атасын аңдып калат, энесин аңдып калат, жубайын аңдып калат, бала чакаларын карап калат. Акын болсо ала калайын, тозокко түшпөйүн дейт. Атасын тааныбайт туугандар, башканы кой. Апасын тааныбайт. 40 жыл, 50 жыл бир жастыкка баш койгон жубайын да тааныбайт. Тумшуктууга чокутпаган, жанагындай эмеге алдырбаган, көздөй көргөн перзенттерин дагы бир нерсесин ала калайын дейт. Себеби көзүнө тозок көрүнүп турат, көзүнө бейиш көрүнүп турат, кыл көпүрөдө мына басканы турат. Ошондо жанагы атасы жаштайында өтүп кеткен жетимдер атасынын акыркы сапарга узатууда союлган жылкынын, уйдун, буканын этин бирден талап кылып алат да. Жоголгон бычактын сабы алтын дегенде, ошол атам өлгөндө ушу жылкы союлбаганда, биз ушу жылкыны союп, жогорку билимдүү болмокпуз, аким болмокмун, губернатор болмокмун, казы болмокмун, менин келечегиме балта чаптуучулар, ушулар ошол атамдын жылкысын жеп койгондуктан мен итке минген кедей болуп өттүм, тегеле жарыганым жок, тегеле этегим жерге тийген жок деп айта берет айырда. Анан ойлоп көрүңүз, бирөөдүн эсебин беришти ошол жерде. Чекеңиз жыттылып кеткиче сажда коюп намаз окуган болсок да, бир эмес 10 жолуп, 100 жолуп ажылык кылган болсок да, бирөөнүн акысын жеген болсок бейишке кире албайбыз. Алла Таала кааласа, кайталап айтам, кааласа өзүнүн акысын кечип ийет. Алла Тааладан карз болуп, намаздан, орозудан жетишсиз нерсе менен барган болсок, кааласа, бул кепилдик эмес. Кааласа кечтим Акжолдукун, кааласам кечтим Хамидулланыкын деп айтат. Бирок пенденен болгон акысын Кудай кечпейт. Кечпейм деп өзү айткан. Бирөөнүн акысына, бирөөнүн кишинин акысына кириш маселелерде бул жерде толтура экен. Андыктан өтө маани бере турган, ойлоно турган маселе бул. Жөн эле көз жазымында калтырып коюп эле, эл кылып атат деп эле кете бере турган нерсе эмес. Биз сиздерди чогултуп атканыбыздын себеби элдин каймактары келсин, эл башкарган айыл башчылар келсин, аялдардын башын бириктирип жүргөн аялдардын жетекчилери келсин, мугалимдер келсин, интеллигенттер келсин деп кайра суранып атып чогулттук сиздерди. Неге сиздер биздин сөздөрдү аманаткана жеткириңиздер? Эми мен мына ушул райондук баш имам катиптерди алып жүргөндүн себеби, мына ушунда жыйындар райондук имам катиптердин уюштуруусунда, ушулардын жетекчилигинде ар бир айыл өкмөттө өтсүн. Ар бир адамга түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн. Себеби аялдар, карыларыбыз, кээ бир адамдарыбыз мешитке такайлы бара бербейт экен. Айтайлык десек, ошон үчүн сиздерди чогултуп олтурабыз. Же болбосо мешитке барсаңар жумана астынан болгону жарым саат эле сүйлөйт экенбиз. Эч нерсе бир алгылыктуу нерсе айта албайбыз ал жерде. Бизге жарым саат мондолорго аз. Эң кеминде биз сүйлөгөндө 1 сааттап, 2 сааттап сүйлөшүбүз керек. Маселени так өзүн жеткирип бериш үчүн. Барып мисалы үчүн ошол айылдарда ар бир айыл өкмөттөрдө чогулуш өткөрүп, элдик протокол деп коет. Ошол протоколдордо чечимдер кабылданат. Протокол менен мындай кылабыз. Маркумду акыркы сапарга узатуунун тартибин мындай кылып түзөбүз. Башка айылга карабаңыз сиз. Өзүңүздүн айылыңыздын аракетин кыла бериңиз. Тойлорду мындай тартипти өткөрөбүз деп протокол кылып, чечим чыгарып, ага ошол чогулуштун төрагасы катчысы кол коюп, анан комиссия түзүп, аны көзөмөлдөп, өзүбүз эле ушинтип иштей бере турган нерселер булар. Ар бирине келип биздин ошол башыбызда турган жетекчилер, мамлекет башчылары келип бар бирини бир ийне жүйнече мындай кыл андай кыл деп көрсөтүп бербейт да, биз аны ажыратып беришин өзүбүзгө акыл бар го. Дагы да абайлап, дагы да аярлап ушул жарлыктарды чыгарып, анан жарлыктын аркасынан ушинтип түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, бизге ошол дин өкүлдөрүнө суранып атат ошол мамлекеттик башчылар. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлөчү айылын. Тап эле тыйып койсо деле болот, ошо да жакпайт бизге анан. Демек туугандар, бул ысырапкорчулук маселеси бардыгыбыздын көйгөйүбүз. Андыктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, биз молдокелерге кол кабыш кылыңыздар, биз молдокелерди колдоңуздар, жардам бериңиздер. Биз казият, хатибият тарабынан ошол мааракелердин өткөрүлүшүнүн тартибин түзүп берели. Анан ошол тартипти элге барып тааныштырсын. Ошону оңдоңуздар, кошумча кылыңыздар, алымча кылыңыздар, ашыкчасын бутаңыздар, иши кылып бир тартипке сала турган мезгил келди. Болбосо кыргыз оңолгуча кыямат болот окшойт түшүндүрүп берсем. Эмне үчүн биз тиги немецтерге окшоп, япондорго окшоп масла автомобиль мине албайбыз? Эмне акысыбыз жок биздин? Ошол япондор менен немецтер 10 жылдап, 15 жылдап минип,
чарчап Мысырга ыргытканын алып келип мактанып свежий пирогон деп минип атабыз куду жаңыдай кылып. Ничек биз ошолордой кылып элитный үйлөрдө жашай албайбыз? Дагы эле айылдагы дээрлик бардык үйдө жууна турган шарт жок. Дагы эле чара көтөрүп жүрөбүз уурдай болуп. Эмне үчүн? Ошол тыгыжак ысырапчылыкка жол койгондун эсебинен ошол нерселерди кыла албай атабыз. Балаңыздын туфлиси жыртылып калган болсо кое тур. Тайкеңдин тоюн өткөрүп алайык деп ага бут кийим да барбай койгон күндөр болуп атат. Эгер бир тойго чакыруу келсе, эр катын сөзсүз бир урушуп алат. Коюп барабыз, эшик алып барабыз. 10 миң кошобуз, 5 миң кошобузбу? Аял өзүнүн жагатына тартат, эркек өзүнүн жагатына тартат. Уруш болот сөзсүз. Той кылгандан көрө тойго барып кошумча кошкондор тажап бүттү, жүдөп бүттү ошолор. Ай ушу тойго чакырбай эле койсо экен, унутуп эле калса экен деп эле тилеп калдык го. Той кылганда тойго барганда эле оорчуп атат. Мына мурда мындай давление болгон, башка деген нерселер жок болчу. Давлениени азыр жаштай адамдар да байкап атасыз. Ошолор ушулардан болуп атат. Бардыгы дебейлик, дээрлик көпчүлүгү ошол оорулардын себеби ушудан эле болуп атат. Ажырашуулар болуп атат ошонун айынан. Эки куда келише албай мындай болду. Эки жаш бирин-бири сүйүп өлгөнү турса деле, мына эки куда ажырастырып атабыз. Ошол болбогон бир септин аркасынан, болбогон бир дивандын аркасынан, болбогон бир мебелдин аркасынан ажырашып кеткен көрүнүштөр жок эмес, бар. Экинчи маселеге өтөлүк туугандар, мен айта турганымды айттым окшойт. Алла Таала тилиме салганын айттым. Сиздердин талап кылганыңыздарча бизди сүйлөттү. Алла кабыл кылсын. Бул маселеде өйдө ылдый айткан болсом, катуу же жумшак айткан болсом, кечирим сураймын. Бирок күйгөнүмдөн айтып атамын, аны туура кабыл аласыздар. Эң негизги маселелердин бири бул бала тарбиясы. Жана мен сөзүмдүн башында айттым го, акыйка маселесинде бала бул чоң неимат. Кудай Таала тарабынан берилген чоң неимат. Исламда бала тарбиясына өтө олуттуу каралган. Бала тарбиясына эле эмес, негизинен исламда адам баласына дүйнө ахиретинде керек боло турган бардык нерсеге каралган. Эч нерсе көз жазымында калган эмес. Негизинен ислам өзү канчалык иним өлүкпөсүн, канчалык адамдын аң сезими өспөсүн, баары бир анын ошол учурдагы көйгөйүнө болсун, ошол учурдагы маселесине болсун исламдан жооп табыла берет. Анын сыңарындай бала тарбиясына да ислам кайдыгер караган эмес. Негизинен туугандар бала тарбиясында ата эне жооптуу. Медресе менен мектеп балага тарбия бербейт, билип алыңыздар шуну. Медресе менен мектеп балага таалим берет, илим берет. Тарбияны үйдө ата эне берет. Биз балдарыбызды канчалык деңгээлде тарбиялай алып атабыз азыр. Ата эне менен бала чака бир үйдө олтурса, ошолордун ата эне өзү баш болуп телефондо отурабыз. Атада да телефон, апада да телефон, балдарда да телефон. Жана тамак даяр болгон деді, WhatsApp менен айтып калды группа менен. Келгиле чай ичкиле деп. Анан ошондой болгон ата кантип, ошондой кылган апа кантип баласына тарбия берсин анан? Куш уясында көргөнүн кылат деген кыргыздын макалы жөн жеринен айтылган эмес. Балдарга тарбия берүүдө эң негизги көңүл бура турган нерсебиз өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө тарбиябызга маани беришибиз керек ата-энелер. Бардыгыбыздын балабыз бар. Биз үйдө адептин туу жоксун көрсөтөлү. Себеби бала үчүн эң улуу, эң ыйык киши бул ата эне. Ар бир бала өзүнүн ата энесин бардык нерседен улуу көрөт. Анан эмне кылат? Ошондой ыйык көргөн, ошондой улуу деп санаган ата энесин ээрчүүнү, аны тууроону каалайт. Анан өзүң отурсаң, ошо балага үлгү боло турган ата өзүң отурсаң, шортикти кийип алып, тизеңди көрсөтүп, жан башта отурган болсоң, чай ичип отурганда. Кайдагы тарбиянан бала ошону үйрөнөт. Мен да ошону кылсам боло берет экен дейбиз. Имам Бухари жана Имам Муслимдин сахихинде келет. Бул хадис Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem intibah etken. Ma min mevludin illa yuladu alel fitrati. Fe abevahu yuhavvidanihi. Av yunassiranihi. Av yumajjisanihi. Kama tentaccul bahimetu bahimeten cem'a. Hal tuhissuna fiha min cad'a. Summa yekul Abu Hurayra radıyallahu anhu. Fitratullah allati fataran nasi aleyha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz mintip aytты, ар бир төлөлгөн бала фитратта төрөлөт.
Fitratты kebir, gerek bolsa moldakiler düşünbeyle İslam de oladi. Жоқ. Fitrat degenin kotarması şunday bolot. Bala taza tabiat menen törölöt. Arganday tarbiyany özüne singirip alış yöndömü menen törölöt. Tagıraak aytkanda apapakay barakтай bolot. Aga emne жазсаң жазыла бере тургандай, аппапакай ару таза нәрестени берет Allah. Anan anı ata-enesi je jööt kılat, je Hristiyan kılat, je otparas kılat, je musulman kılat. Demek Allah Teala bizge taza perzen sunup atat, mına özüň terbiyelep aldır. Balanın aldındağı ata-enenin moynundağı mildetler köp. Biz düşünüp alabız, üyleş gerek, jaylaş gerek, giyim apalış gerek dep. Usul mildetlerinin köpçülüğü bari bütet. Üylep koysaň bütet, üyleş mildeti bütet. Jana başka. Biroq tarbiya mildeti bütpeyt eken turganda. Balanın je atanın ömrünün ahırına çeyin sozula öre turgan mildet eken. Atanın jaşı 60-70'de olup, balanın jaşı 40-50'de bolsa da tarbiya beriş gerek eken. Hem balam er jetip kaldı, özü dele balalı olup kaldı dep tarbiyany toktatıp koyup olsun deydi İslam. Balаңыздың жашы қанша болып болсын, тарбияны тоқтатпасыңыз керек. Abdullah ibn Amr ibn As деген bir sahabi айтады, күндердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің үйге келіп қалды дейді. Мен қырғызшасын айтайын. Анам мен кішкенекей жаш ойнау бала елем. Анан апам бері келген, балам, мен саған бір нәрсе беремін деді дейді. Деділерінен пайғамбар апама қарап, шынеле бересің бе деді дейді. Тағыраққаны баланы алдап чақырып атқан жоқсың ба деді. Жоқ, мына шынын білемін деге. Егер де бербегеніңде саған жалғаншылық деген күнөө жазылмақ китебиң, амал китебиң деді. Biz балдарды көбінше алдап үйрендік ошо жаштайымыздан. Енелер де көбірек кездесет, бері келгін деп алдап ештеңе бербейлі, анан урабыз, шыпқыртмен урабыз, же башка кылабыз. Ошодон башталат. Негизинен исламда бала тарбиясы бала төрөлгөндөн эле башталат. Билесиздер, эл ичинде машхур болгон бир хадис сөз бар. Жоқса bir алым данышман сөзі болушу мүмкүн. Бирөө 3 күндүк төрөлгөн баласын bir алым данышман bir фазыл адам алып келип, баламды сизге тарбиялаган тапшырайын деп келдим эле. Канча күн болду балаң төрөлгөнүң? 3 күн кеч калыпсың деген. Ал эле эмес. Шариятта баланын тарбиясын бала төрөлө электе башташ керек деген маселе да бар. Абдуллах ибн Мубарак деген bir чоң алым болгон. İmam-ı Azam Abu Hanifa'nın tüzdöntü şakirti. Hanafi mazhabının fikhi kitaplarında oşa kişinin fatvaları da esepte alıngan çoğun alım bolgan. Oşa kişinin atasının adı mübarek bolgan. Oşa kişi özü yaşagan çölkömdeki bir kazının şahar çetinde jaygaşkan bir bağına jumuşka giredi. Anan şaharda elmenen işlegen kazı çarçoğusun жазыш üçün biraz es alıp geleyim, bağımdı barıp körüp geleyim de bağına kelip ele, oşal mübarekka tuş kelettan, ey jigit deydi. Kızmatçılar köp bolgonduktan atın dele bilbeydi. Bışkan yüzümden bir baş yüzüp çıkçı bir yüzüm korluk kılayak, yüzüm deylik dep, buyurup özü sörüge ötü olturat deydi. Anan janagı mübarek tabakka bir yüzüm yüzüp kelet. Ap kelip kazının altına koysa kazı jese, janagı yüzüm nardan, açu. Ey jigit beri gel. Men sağa şirin yüzüm demedim mi? Bar, başkasını alıp gel deydi. İkinci gayrap kese ancısı aldı açığı olup. Üçüncü cevap kese, üçüncüsü de şonda olganda lan beri geldim çıkıptan. Kaç yıldan beri iştesin berdi? 3 yıldan beri işteyim. Sen 3 yıldan beri şu bakta iştesen, kaysıl yüzüm açığı, kaysıl yüzüm tatı öken dağını bilbeysin mi dedi. Dedi canacı git etti. Kazdamla Tora, men 3 yıldan beri sizin bağınızda işteyim, bırak benim milletim suğatçı dedi. Men suğaramın dedi. 3 yıldan beri bir de sizin yüzümüzge oğustayıp örlek, bir onu aksı bolğanlıktan dedi. Kazı özü uyaldı. Aytkan sözünden özü uyalıp, balanın amalına, ihlasına tam berdiragın, жалгыз kızı varla, uşu kızımdı nikenge al dedi. Dediler, janagı mübarek aytdı, kazıke, men sizge teң bola albaymın. Men sizdin dengeliğinizde toy bere albaymın. Sizdin dengeliğinizde kazınızga kalın bere albaymın. Men sizdin teңiniz emesmін dediler. Kalının da özün götürem, toyun da özün götürem. Men senin amalına, ihlasına mahavat kıldım, jaktırdım. Maga kүйөө bala bol dep, bardıq çıgımdарын özü götürüp kızın turmuşka beret balaga. Anan aradan bir kança gün ötkөндөн кийин, toy ötkөндөн kийин, anan çağımçılar var. Kazıga kuda tüşünü kalaganda samagandar köp bolgon. Kim kazı menen kuda bolgusu kelbeyt?
A biri kazı bir tom ayakka kızım biri verdi jalan ayakka. Akırın gelden kazıge o köye olağınız kıyın çıktı go. Mına toydun ötkönüne bir kança vakit ötken bolsa da kızınızды şu vakit için karap da koyup optur dedi. Çıkırgılar çıkırıp ne oldu? Men sizde amalınızga kılas kılıp kızımdı berdim ele. Ne toğutpaysız, ne kızıma kıya bakıp karabaysız. Dediler aytты, keçiresiz kazıke. Men sizde ata deyin, atake deysiz. Atake olosuz maga, şariat jatından karaganda maga atasız. Biroq siz kazı oluş dediniz. Biröge tuura hüküm çıkardınız, biröge tuura emas hüküm çıkardınız. Bilip bilbey para alıp koygan boluşuңuz mümkün. Biröde razı, biröөнү narazı kılıp koygan boluşuңuz mümkün. Siz oşantip kızыңızды bakkansız. Men sizdin kızыңızды nikeme algandan beri özümdün peşine termeni tapkan adal nanım menen bagıp atamın. Aradan 40 gün ötün inşallah niyetime jetem dedi. Dediler kazı dağıy aldı. Anan oşodan bir bala jarık dünyege geldi. Anın atın Abdullah dep koydu. Oşol Abdullah İbni Mübarek bütün alamga tanımalı alım oldu. Bundan ne çıkat? Bala tarbiyasını atayına koşulelekte başlaş gerek eken. Boyuna bütken kelindin aldığında jaman söz söyleve degen ata-enelerinizin sözleri var tuğanlar. Oşodan da tasirlen ettim. Demek bala tarbiyasına biz törölüp, içine tili çığı basıp kalgandan giden ne kırsa eken degiçe bulma dağım 3 yıl ötüp gidetti. Kudaydı tanıtalı, paygambardı tanıtalı. Anan oşonun neticesinde baldarımız mektepke varıp şoktuk kılıp atar. Bir kızın çaçından tartıp atar, urup atar, ilatip atar. Anan muğalim gelip arızlanıp gelse kayra muğalimde atırlauz. Ne menin balam dele görüp kaldın mı sen? Başka baldar şoktuk kılıp aytağı dep. Mektepte muğalim bolup işlegender jön jerden balany zeki bese gerek. Jön ele jerde dursa barıp şapalak menen urbasa gerek. Oşo jakşı bolsun dese gerek. Oşol adepti bolsun dese gerek. Hurmattуу ata-eneler muğalimlerge sүй menen karaylı. Oşol özübüz tarbiyeleyip aytkan, özübüz nadiyer bolgan baldardy beşara bala, beşara muğalim 45 minuttat sabakta karmap oturat oşol. Oşol начальник класска barıp sizdi meni ökөөzdü barıp 10 minut kılıp koysun, jinde bolup kalabız. Oşolordu başkara alбай. Oşo muğalimlerge rahmat oşondu tarbiyelep atkан. Alarga jardamчы bolaylık. Үйde baldarga muğalimdi urmattaş kerek ekendigin singdirip ukturalı. Oşol jaman tarbiyanın sebebinen jaman koğum kuralat tuğanlar. Al koğumga da, mamleketke de ziyanı tiyet. Dinge de ziyanı tiyet. Oşonun aynan suisitler bolup atar. Düşünbegendikten, bilbegendikten biraz çırdaşa geçse, barı özünü özü asılaganlar bolup atar. Anan oşoga күнөөлүн издейбиз анан. Мектептин директору карабады, класс жетекчиси мани бербеди, мектептин директорун иштен алабыз, класс жетекчиге сөгүш жарыялайбыз, анан геройбуз. А негизинде ошо тарбияны өзүбүз берген эмеспиз. Негизи биз өзүбүздү күнөөлүү кылышыбыз керек атайын. Мугалимдерди түгөтүп бүттүк ушинтип. Ушунун айынан мугалим мектепте эркек мугалим калбай атыптыр. Бардык жерде көйгөй ушул. Erkektin tarbiyası da özünçe olur. Buna üy bile dele, atanın tarbiyası özünçe, enenin tarbiyası özünçe olğanday, balaga ökönten tarbiyası gerek bolğanday, mektepte dele erkek tarbiyasının bolusu gerek. Oşa erkekler nege kaçıp ketedi muğalimdikten? Baldar toğutpay koydu. Agayından tameki sürap atat. Agay menen 11. klasda okuganda koşulup alıp 50 gram alıp koyganlar bolup atat. Oşol agay katуу süylelbey kaldı. Kiçinele katуу süylese sotka berip atabız ata-eneler barıp. Kiçinele katуу süyle urup koysa barıp jakalap atabız. Har nese kılıp atabız, ayıptın bardığı özübüzde bolup atpayбы? Biz kayra oşol baldardın tarbiyası jakşı bolsun, oşol muğalimlerge jardamçı bolboylубу? Balabız bir şoktu kılgan bolsa barıp balabızdın tarabızın emes, oşol muğalimdin tarabını alıp körölüçü, balabız ne kılat eken. Kın debe ökümüzge de başlayıp beret, sizge de muğalimge de başlayıp beret ko. Ölüp kalgan jok balabız, başka olgan jok. Oşol üçün baldardın tarbiyasında en negizgi joopkerçilik ata-enede bolot tuğanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var tarbiya boyunca akırın aytayın. Said ibn al-As degen atasından alıp çoğun atasından rivayet kılgan. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet kılat. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma nahale validun veledahu afdala min adabin hasanin. Ata balasına jakşı adepten göre jakşırak muras kaltıra albaydı. Atanın balaga kaldırgan muraslarının en jakşısı koos kulk münöz,
жакшы адеп акылак болот. Сиздин калтырган иномаркаңыз, сиздин калкыган байлыгыңыз эмес туугандар. Атаңа рахмат деп ел айта турган бала калтырыш керек алкабызда. Сарайдай болгон үйдө жашап, жол табанына масты минип алып, эч кимди тоготпой, ар кимди сөгүп десе, атаңа наалат дейт. Мына сиз калтырган мурастын жыйынтыгы ошол. Көрдө жатып биз наалат ала беребиз балабыздын аркасынан. Балдардын тарбиясына мааны берели туугандар. Кыргызда bir сөз бар, эмне эксең ошону оросуң дейт. Эмне эксең ошону оросуң дейт. Андыктан бул балдар bir асмандан түшүп калган bir инопланетян эмес, же базардан алып келген мал эмес. Өзүбүздөн себепчи болуп дүйнөгө келген перзентибизби, анын келечегине эч качан кайдыгер карабайлы. Башка четтен кирөө келип, сизди каалагандай кылып баланы тарбиялап бере албайт. Үйдө балдарыңыздын саны bir канча болуп, ар кимисинин мүнөзү ар кандай болсо, ар кимиси менен өзүнчө ошол мүнөзүнө жараша сүйлөшүңүз. Биз адамдар таң калабыз, эки эгиз бала тамчы суудай окшош дейбиз да, таң калабыз ошого. Аябай окшош дейбиз. Бирок тескерисинче миллиардтаган адамдардын бири-бирине окшобогондугуна таң калышыбыз керек өзү. Мына баштын размери бирдей, бирок эч бир адам бири-бирине окшобойт. Отпечатка пальца бири-бириникине окшобойт. Биз ушуга таң калышыбыз керек. Анын сыңарында үйдө 4 балалуу 5 балалуу болсоңуз, 4-өөнүн мүнөзү 4 түрдүү болот. 4-өөнө 4 түрдүү мамиле жашашыбыз керек. Биз не кылабыз? Маанайы жарык, жайдары балабызга мамиле кылганды түнт балабызга да кылып коебуз дагы, түнт балабыз барып өзүн өзү ашып алып атат. Андыктан биз канчек 1 сомубуз 2 сом болот экен, канчек жакшы той өткөрсөм экен деген көйгөйдү экинчи, үчүнчү даражага түшүрүп, көйгөйлөрүбүздүн бала тарбиясын биринчи деңгээлге көтөрүп, ошого маани бере турган учур келди. Биз эгер кайдыгер карасак, анда коом бузулат, коом бузулгандан кийин мамлекетибиз жок болот туугандар. Туугандар, айтайын дегеним, негизги көйгөйлөрдүн бардыгы өзүбүздө экен. Өзүнүн айыбын билген адам аулия болот дейт. Biz daim bürödün ayыбыз дейбиз да. Өзүбүз туура эмес абалга түшүп калсак дагы, ушу кылды да дейбиз, бирөөнү себепчи кылабыз да. Эч качан өзүбүздөн көрбөйбүз. Өзүбүздү дайыма периште деп эсептейбиз да. Демек, өзүбүз оңдой турган мезгил келди. Сөзүмдүн аягына айтарым, Исаак Разаковдун сөзү бар. Сен ак болсоң, мен ак болсом, анан коом таза болот деген. Коомубуз таза болсун, мамлекетибиздин бүтүнлүгү бузулбасын. Кыргыз мамлекетибиздин туусу кыяматка чейин желбиреп тура берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алланын амандыгында, жакшылык күндөрүндө жолугушалы.